Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мына азыркы учурда биз Байтик Баатырыбыздын атына Куран окутуп, мындан тышкары Баткенде болгон ушу чек ара көйгөйлөрүндө каза болгон биздин мекендештерибизге Куран окуталы деп келип отурабыз. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай эле бардык элдик патриоттук күчтөрдүн өкүлдөрү, биздин жаш патриот жигиттер кайдыгер карабай келип отурат. Ошол менен катар азыр эски аянттагыларды карап көрсөк, кээ бир адамдар өзүнүн тактысына көбүрөөк кабатыр болуп отургандай сезилет. Бул жакта биздин кыран жигиттерибиз мерт кетишти. Алардын өлүмүнө ким жооп берет? Ким жоопкерчиликтүү болот? Мынакей ушул суроолор бардык жалпы коомчулукту ойлондуруп жатат. Мындан тышкары айтып койчу сөз ушундай кырдаалдарда биздин мамлекетибиз коркунучта турганда биз кайрадан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мамлекетибиздин, элибиздин бүтүндүгүн сактап калууга болгон күчүбүздү жумшайбыз. Бардык кайдыгер эмес биздин жарандарыбызды ынтымакка чакырып кетебиз. Биздин күч бирдикте, чогуу өз бактыбыз үчүн күрөшүп, бактылуу болууга умтулалы. Саламатсыздар, мен Катагал Панарбек. Бул жерде 9 партиянын өкүлдөрү келди. Анан ар бир облустун өкүлдөрү келди. Биз бул жерде тынчтык, анан жанагы ынтымакка чакырып отурабыз. Ынтымак болсун бизде бөлүнбөйлүү партияга, анан облустарга бөлүнбөй, бир элдик ынтымак болсун деп, элдик ынтымагына чакырабыз. Ассаламу алейкум, жалпы кыргызстандыктар. Мына бүгүн жакшы иш-чара болуп атат. Эл ынтымагынын ушу Байтик атага Куран түшүрүп, жана ошондой эле курман болгон Баткен элинен Куран түшүрүп, элге өзүнүн карзын аткарып атат. Ошол себептен биз да кайдыгер карап тура албадык. Кечеги ушу меморандумга кол коюп, тазалык үчүн, адилеттик үчүн күрөшөбүз деген 9 партиянын өкүлдөрү ушул жерге келип атабыз. Мындан тышкары биз ошол шайлоонун жыйынтыгында, мына кече жакында эле шайлоо Бишкек шаар кеңешинде жана көптөгөн шаарларда жокко чыгарылганы бул элдин жеңиши экенин далилдеп турат. Биз дагы ушу эл үчүн, ар бир жаран үчүн, Кыргызстан үчүн, келечек үчүн дагы да күрөшө бермекпиз. Ошол себептен мына эл ынтымагы деп улуу сөздөр менен коштолуп аткан ушул иш-чарага биз да колдойбуз. Кудай насип кылса ынтымакты бекемдейбиз. Рахмат. Саламатсыздар, агайын туугандар. Бүгүнкү ушу чүй ынтымагынын кылып аткан иш аракети абдан жакшы нерсе. Баткенде каза болгон балдарыбызга, жигиттерибизге, жарандарыбызга Куран окутуп атканы аябай жакшы бир демилге деп эсептейм. Анткени бүгүнкүгө чейин мамлекеттин кылып келгенин көрүп атабыз. Бул нерсенин эмнеге болуп кеткенин түшүнүп атабыз. Бул 9 партиянын бириккен себеби да ошол. Бул бийликтин кылып аткан оюндарын баштан эле көрүп айтып келгенбиз. Бардык нерсе ынтымак менен чечилет. Бардык нерсе ушундай биримдик менен чечилет. Бүгүнкү нерсенин чүй ынтымагын, бул нерсени дагы чоңойтуп, жалгыз эле чүйдүн эмес, бүтүн кыргыз журтунун бир ынтымагы, эл ынтымагы чоңойтуп аткандагы бир чоң нерсенин кийинкиде элдин бүт биримдигинин көрсөткүчү болуп эсептелет деп ойлойм. Бул нерсенин аягы абдан жакшы. Бул нерсенин аркасы таза. Бийликтин саясаты эмес, элдин ынтымагы, элдин ою. Баарыңарга рахмат, бирдикте бололу. Эл ынтымагы. Стоп, давайте, пожалуйста. Катыраак. Саламатсыздарбы, бүгүн мына эл ынтымагы бардыгын ынтымакка чакырып, могу жерге бир иш-чарага уюштуруп жаткан экен. Иш-чара аябай сонун башталды. Ошо өткөн кеткен агаларыбызга Куран окутуу менен андан сырткары ошол иш-чарага биз мына 9 партиянын өкүлдөрү келип отурабыз.
негизинен эл ынтымагы деген сөз өтө жакшы сөз. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп аябай жакшы иш-чара башталыптыр. Кудайым буйрса могул жерде эл биригип алдыдагы кадамдарды аныктайбыз деп ишенип турабыз. Кудайым буйрса келечек мына ушундай ынтымак менен башталат. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу эл журт, калай калк, эл ынтымакка бирикти. Мына бүгүн эл ынтымакка чакырып, биз ынтымакты ушул Байтик Баатырдын күмбөзүнүн айланасында чогулуп жатабыз. Ошондой эле жакында Баткен окуясы болуп кетти. Биздин кыргыз элин агрессорлор басып кирип, биздин элибиз кыргынга учурда. Ошондуктан биз эл биригип, бүгүнкү күндө бийлик элде болуп келген. Элдин ынтымагында болуп келген. Качан бизде ынтымак болгондо биздин мамлекетте ырыскы болот. Ошондуктан эл биримдиги биригип, биз ынтымакка чогулуп жатабыз. Бул ынтымакта 9 партия жана ошондой эле 7 дубандын өкүлдөрү, 7 дубандын эли биригип, мына бүгүн биз ошол көз өтүп кеткен баатырларыбызга Куран окутуп, биз башыбызды бир муштумга бириктирдик. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Бүгүнкү күндө адамга качан адамды таптачы эле. Мынакей азыр аянтта кошун деп туруп, адамдарды адамга таптап жатат. Бул болбойт. Ошондуктан урматтуу эл журт, биримдикке келели. Биз биримдик болсок, өлкөбүздү, элибизди, улутубузду сактап алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мынакей Кудайым каалап бүгүн биз ушу Байтик Баатыр атабыздын мүзөсүнө келип, кечээ күнү Баткен окуясында өтүп кеткен бир туугандарыбызга Куран чөйрөлдөп чогулуп атабыз. Мына алдыда өткөн быйык орозо айында биз чүй ынтымагы ар бир районго чогулуп ифтар уюштуруп келаттык элек. Мынакей 7 дубандан келип кошулуп биз чүй ынтымагы эл ынтымакка айланды. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыңар, эл ынтымагына биздин Кыргызстандын ар бир бурчунан келип 9 партия келип биздин катарыбызга кошулуп атат. Бүгүнкү бийликке кечээ күнү биздин үмүтүбүз чоң эле, бирок бүгүнкү күнү үмүтүбүз өчүп баратат. Бүгүн мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой эски аянтка чогулуп атышат Садыр Жапаровдун тарапташтары. Алар эмне өздөрүнүн көлөкөсүнөн коркуп атат. Буларга биз белгилүү болду бүгүн мынакей. Буларга бийлик гана ошол кресло гана керек экен. Мына Кудай буйрса кыргыз эли баары көрүп турат. Эртең кайдыгер караган жарандарыбыз баары биздин катарга келип кошулат деп мен толук ишенем. Assalomu alaykum кыргыз эли. Мен Чүй облусунун ардагерлердин Баткен согуштун төрагасы болом. Чүй облусу боюнча. 14 партиялар кошулган абдан кубанып атам. Кыргыз эли мындан ары да оңоп кетет деп чоң үмүттөмүн. Баарыңарга жакшылык. Ушу балдар чогулуп Баткен элинин Куран окутуп, жана Байтик атабыздын Куран окуткузуга абдан ыраазымын. Рахмат. Кыргыз эли ушундай ыйык жерде турабыз. Байтик атабыздын эстелигинин алдында эл ынтымагы балдарына биринчиден рахмат айталы. Баткенде 36 набыз болгон балдарыбызга Куран окутулат. Бул биринчиден. Экинчиден кайрылып кетерим, Таластын жараны катары айтам. Мен күндө Таластан келдим, Таластын балдары дагы ушул кыймылды колдоп атат. 7 дубандын балдары кошулалдар, бир муштумга түйүлөт депчи. Мамлекетте кырдаалды көрүп атасыздар. Күндөн күнгө ыдыйлап баратабыз. Кошуна мамлекеттер келип чөгөлөттү. Мунун баары бир 3-4 байкенин туура эмес жүргүзгөн саясаты. Хан дейсиңер, хан качан хан болот? Элдин башын бириктиргенде хан болот. А берге тарапташтарын алып чыгып бирөө келсе мушташтырам деген ал хан эмес. Элдин башын тескерисинче ал киши чакырып кошуш керек баарын. Чогуу чыгалы ушул кырдаалдан деп. Элди бөлбөй. Рахмат көңүл. Улуу кыргыз элим, бүгүн мынакей Баткен окуясындагы өтүп кеткен бир туугандарыбызга Куран окутуп, элибиз ынтымакка келип атабыз. Бардык партиялар баштары кошулуп атат. Элдик кеңеш, эркин тоо коргоо кыймылы, чек ара коргоо биримдиги бардыгыбыз биригип, эл ынтымагы уюшуп атабыз. Уюшкандын себеби эмне? Мамлекетте болуп жаткан мыйзамсыздыктарга ошолорго талап коюу. Биз кайра революциядан тажап бүттүк. Революция өз максатына жетпей жатат. Чирген система ошол бойдон калып калды. Биз эл биригип ынтымагына келгенден кийин талап коебуз, ошо системаны эл талкаласын. Элдин талкуусу менен иллюстрацияга барышыбыз керек. Садыр Нуркожоевич алыңыз жетпей калды. Сиз байланып калдыңыз. Сөздүн ачыгы. Иш алып кете албасаңыз,
жөн эле өткөрүп берип коюңуз оң. Моңча элдин үмүтү сизди карап турган. Сиз чындыктан тайдыңыз. Андыктан эл биригип, эл ынтымагы болуп атабыз. Эл мындан кийин эл сүйлөйт, бийлик элдики, эл чечсин. Рахмат сизге. Assalamu alaikum, кыргыз элин. Туугандар, мен Исак Жылсыбек 7-апрелде жаракат алган коомдун төрагасы болуп, бүгүнкү биз чогулуп аткан берген максат 7 Баткенде жакын арада эле мына болуп өткөн бизди шейит кеткен бир туугандарыбызга Куран окутуу боюнча чогулуп атабыз. Жакында чогулуп аткан биздин чүй ынтымагы мына бүгүнкү күндө элдин баарын бириктирип, эл ынтымагы деп чоң бир элдин ырыс алды ынтымак дегенде эл чогулуп турабыз. Биякта жанагындан айтылып кеткендей көп коомдор мекен үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн кайдыгер карабаган коомдордун баары чогулуп отурат. Биз биякта мына Баткенде өтүп кеткен жердештерибизге Куран окутуу кылып эл топтолуп атсак, бийлик бүгүнкү күнү антимитинг кылып мыйзам иштерди колдонуп, площадьта эл чогулуп отурат. Биздин эң биринчи максат мамлекетибизде стабилдүүлүк болуш керек. Эч качан биз мамлекетте бир чоң тополоңдор болгон биз да каалабайбыз. Бирок ошол менен бирге биз айта турган, биз эл болгондон кийин биз айта турган сын пикирлер бийликке айтылыш керек, дешибиз керек. Мамлекет азыркы бийлик элдики, кен байлыгы болобу, каяк болот, бүт баары элдики. Ошондуктан биз сын пикирибизди айтып турабыз, деп турабыз. Ырыс алды ынтымак дейт. Ушинтип эл биригели кайдыгер карабаган жарандардын баары келип ынтымакка кошулгула. Бүгүнкү күндө баарыңарды ынтымакка чакырабыз. Эл бирге бололу, биримдикте бололу.